Бөйрөктөгү жана табарсыктагы таштарды майдалоочу дуэл аппараты Ош шаарына Андромед Док медициналык борборуна алынып келинди. Аябай кубанычтабыз. Биз Док клиникасы, Бишкектин Док клиникасы менен биргеликте ушул Ош шаарга Андромед клиникасына биргеликте ушул зара таштарды майдалай турган аппаратты алып келдик. Бул аппарат уже 10 күндөн бери өзүнүн кызматын көрсөтүп, бир 30дай кишинин ташын талкалап жөнөттүк. Аябай сонун аппарат экен. Баягы келген пациенттер да өтө кубанып, жарым сааттын ичинде келип таштарынан кутулуп, сүйүнүп кетип атышат. Эми мындан ары бөйрөгүндө ташы бар бейтаптар жарым саатта операциясыз мындай уникалдуу Швейцариядан алынып келинген аппараттын жардамында табарсыктагы жана бөйрөктөгү таштардан арылып, бейтапканага жатпай, кайра эле жумушун жасап кете беришет. Зара таштары оорусу бул деген аябай чоң көйгөй Кыргызстандачы. Биз эндемический зона деп коебуз, бизде аябай көп да. Бирок Ош жергесинде аябай көп. Мисалы Кыргызстандын баарынан именно Ош жергесинде аябай көп. Буга чейин Бишкекте эле болчу, анан деген Оштогу, ушу Ош жергесиндеги оорулар кыйналып Бишкекке чейин барчу да, билесиңер, 12-14 саат жол, анан аяка жашаш керек, расходу дагы көп дегендей. Азыр болсо ушу Андромед Док деген командасы, бул сонун оборудование алып туруп, бул швейцарский оборудование. Швейцариядан келгенде бул дүйнөдө эң лидер да. 70-80% таштарды операциясы жок, дарысы жок эле келип эле бир жарым саатка келип талкалап туруп кайра жумушуна кете берсе болот. То есть жумушун дагы калтырбайт, үйүн дагы калтырбайт, оокатын дагы калтырбайт дегендей. Наркоз бериштин кереги жок, жана операциялаштын кереги жок, анан чоң көйгөйлөр чечилип калган да. Ошон үчүн куттуктайбыз ушундай оборудование силерде болгондо. Даже мисалы кошуна Өзбекстанда мындайлардан 1-2 болушу керек. Кыргызстанда 3 бар, ошонун бирөөсү Ошто. Мындай ыкма менен дарылоо кимдерге болбойт? Бөйрөктүн жетишсиздик оорусунда жана кош бойлуу кезде гана. Калган адамдардын баарына жасалат. Обязательно кан тапшырыш керек. Общий анализ крови деген. Канды тапшырып, анан курсак ачка келбеш керек да, эң колону. Курсак тойгузуп келиш керек. Талкалап бүткөндөн кийин пациент үйгө барып, мен ооруп атам или мен дробление кылып келдим деп үйдө жатпаш керек да. Бул жерден чыккандан кийин эле сразу жумушка чыгып, суудан көп ичип, көп кыймылдаш керек да. Маалымат катары айта турган болсок, Кыргызстан эндемикалык зонада жайгашкандыктан бөйрөктө таш пайда болуу оорусуна көпчүлүк адамдар кабылышат. Мындай оорууну дарылоодо заманбап урологияда бүгүнкү күндө операциясыз 95% жогорудагыдай жаңы ыкма менен дарыланып жаткандыгы көңүл жылытат. Айтып коет го, машинанын да 2 түрү бар, мисалы үчүн. Мерседестин эски 2000-жылкысы бар, анан 2021-жылкысы бар. Ошого окшош эле бунун өтө навороттору көп. Мисалы үчүн ташты өзү көрө билип туруп, ошол прицелди койгондон кийин талкалап кум кылып чыгарып сала турган ошо өзүнүн эмеси бар, функциясы бар. Башка аппараттарга окшоп туруп, рентген жана башка кошумча аппараттардын кереги жок буга. Анан кийин баягы пациентке оорусу жок эле ташты талкалап, кыйналбай жатат пациент. Телевизор коюп берип коебуз, телевизор көрүп эле жатып, ташынан кутулуп чыгып кетип атышат.